Арбаңыздар, азыркы кыргыз турмушунда өтө ылдый олку-солку дүйнөдө дүңгүрөткөн окуяларынын чордонунда ата-бабадан келе жаткан салт нарктын, дөөлөттүн унутта калып, кийинки муундарга татыктуу бир үлгүлөр өткөрүп берүү кыйынчылыкка туруп баратат. Ар бир элдин негизин кармаган бул адеп болуп эсептелинет. Кыргыз элинде айтылган сөз бар. Адептин башы салам, иштин башы ыклас деп айтылат. Экинчи бир макал сөз бар. Салам берүү карыз, алик алуу парыз деп айтылат. Экинчи дагы кошумча нерсе динде, ислам дининде. Мына Абдүшөкүр Нарматовдун Адам адеби дегенде мусулман адамдын экинчи бир мусулман адамга 6 акысы бар дейт. Биринчиси саламдашуу, экинчиси суроо берсе жооп берүү, үчүнчүсү кеңеш сураса айтуу, төртүнчүсү чакырса баруу, бешинчиси ооруп калса акыбалын суроо, алтынчысы теги дүйнөгө сапар алса зыйнатына катышуу. Демек динде дагы эң башат саламдашуу деп белгилеп атат. Биздин азыр жашоо турмушубузда көчөдө, мекеме ичинде, билим берүү тармагында кай тарапта болбосун, саламдашуунун түрдүү үлгүлөрү колдонулат. Айрыкча басымдуу болгон үлгү бул СССР мезгилде канга сиңген, маани маңызы муздак үлгү боло албай турган саламатсызбы деген учурашуу. Биз да мектепте мугалим окуучу болгонбуз. Бизден улуу муунда кийинки муунун бардыгында саламатсызбы деген сөз жөн эле колдонулуп жүрөт. Маанилик жактан алганда бул суроолуу сөз. Орустардын здравствуйте деген сөзү здравие дегендин эле котормосу. Ден соолук, саламатчылык суроо да. Ал эми мектепте 7 класстан жогорку класстарды көздөй, эжекага кирип саламатсыңарбы десе, окуучулар ордунан тике туруп эле кайра отуруп коет. Бул суроолуу сөзгө жооп бериш керек. Зарылдык пайда болот. Саламатсыз десе, жакшы, начар, дурус, ооба, жок деш керек. Ал эми 7 класска чейинкилерде саламатсыңарбы деп агай айтса, окуучулар хору менен кайра саламатсызбы деп сурайт. Бул жерде салам алик эмес, суроо сөз бири-бирине багытталып калып атат. Мына ушундан алып караганда, мына эми Артайын орто окуу жайында, жогорку окуу жайларында деле агай эжекелер киргенде ушул эле көрүнүш кайталанат. Өзү негизинен айтылат, амандашпай туруп иш баштаба деп айтылат. Биз азыр дүйнөлүк интеграция деп коомдогу өзгөрүүлөр, илим, техниканын алдыга кеткенине байланыштуу азыркы турмушта ар кандай үлгүлөр колдонулуп атат. Кээде жолдун кезегинде айтат, саламатсызбы, жакшысызбы, эсенсизби, кандайсың деген учурашуулар бар. Кээде казактардын калайсың дегени да колдонулуп атат. Өзбектердин жакшымысыз дегенди колдонуп кетип атат. Ал эми чет өлкөдөн кирген сөздөр толуп кетти. Hello, hi, привет, как дела? Биздин өзүбүздүн ата-бабадан келаткан учурашуу сүрүлүп чыгып калды да. Саламдашуу деген эмнени түшүндүрөт деген нерсе бар. Бул чын дилден айтылыш керек. Экинчи тарапка багытталыш керек. Сөздүн өзүнүн энергиясы болот да, ошол энергия кабыл алгыдай болуш керек. Саламдашпай койгон деле учурлар бар. Мисалы үчүн кээ бир эки адам урушуп кетсе, саламга келбей калыптыр дейт. Саламы түз болбой калыптыр дейт. Саламдашкысы келбей калыптыр дейт. Саламдашканда түрдүү эмоциялык абалдар билинет. Каалабагандык, төрөпейилдик, мазактагандык, төмөнгө уруу, келекелөө сыяктуу сый урмат көрсөтүү деген маани билдирет. Ошонун бардыгы саламдашуу аркылуу билинет да. Биз эң негиз болгон ушу саламдашуудан оолоктай албай, биздин эзелик ата-бабадан келаткан саламдашууга жакындай албай атабыз.
Ошондуктан мына көпчүлүккө маалым болуп калды. Акыркы жылдарда арыбаңыз, бар болуңуз деген үлгү күчөп уланып баратат. Телевидениеден айтсак, ал КТРКдан Улутман деген көрсөтүүнүн автору Түгелбай Казаков 11 жылдан бери арыбаңыз деп учурашат. Жанагы Маданият тарых телеканалында Мирхамит Токтогул дайыма тоолуктардын ток-шоусунда дайыма арыбаңыз деп учурашуу. Мындайлар көп. Азаттыктын журналисттери учурашып атат. Той тоурларды алып баруучулар учурашып атат, ушундайга кетип атат. Эми мен негизи ушул нерсеге токтолушка аракет кылайын. Суроо туушу мүмкүн. Ассаламу алейкум деп саламдашып турат го деген. Бул ислам дүйнөгө таратылганда кирген араб тилиндеги учурашуу. Ассаламу алейкум үйүңүзгө тынчтык каалайм. Ва алейкум ассалам сиздин үйүңүзгө да тынчтык каалайм деген. Ага чейинки болгон айрыкча биз негиз тутабыз Манас эпосунда дагы арыбаңыз, бар болуңуз деген саламдашуу киргизилген. Мен айрыкча бул ыр түрүндө түшүнбөгөндөр кара сөз түрүндө Теңир Манас деген Ашым Жакыпбектин 18 жолу каармандар арыбаңыз, бар болуңуз, арыба, бар бол деп учурашат. Бул демек биздин изелтен бар экендигин тастыктап турган нерсе. Жалпы саламдашууну үлгү кылган мына профессор Абдикерим Муратов мына саламдашуу адеби дегенде толук чечмелеп, түрлөрүнөн бери качан салам берилет, качан берилбейт чечмелеген. Айрыкча бул саламдашууга өтө көңүл бурган, ушул үчүн күрөшкөн бул Раматлык Чыган этнопедагог Сауриптаровдун Кыргыз жан дүйнөсү деген китепте мындай чечмелеген. Кыргыздын саламы арыбаңыз, алиги бар болуңуз деп турат. Мындан да өткөндөн кийин профессор Сулайман Рыспаев дагы саламатсызбы деген гунары жок таасирli сөздүктөн көрө арыбаңыз, бар болуңуз деген учурашууну кабыл алуу зарыл деп мына сөз жөнүндө сөз деген китебинде чечмелеп атат. Мындай бир негиз туулат да. Арыбаңыз деген сөздө кудурет, күч бар. Көптөр айтып жүрөт, арыбанын синоними чарчаба дейт. Туура. Чарчабай жүрүң, арыбай жүрүң, арыбаңыз деген болот. Бирок ал арыбаңыз деген сөздүн тулку тутумунда адамдын экинчи тарапка карата тилеги айтылат. Тынч болуң, аман болуң, оорубаң, сак болуң, мүңкүрөбөң, жүдөбөң, кыскасы түрдүү маанайдагы каалоо тилек айтылат. Бар болуңуз дегенде дагы куудум ошондой эле, ва алейкум ассалам дегенде эле нерсе айтылат. Мунун айтуунун жолу бар. Бизде баскетот эле саламатсыз деп коюп өтүп кете берет да. Ал алиги алды, албады, иши жок. Өзү саламга сөзсүз алиги алыш керек, парзы бар. Айтканда арыбаңыз деген сөздүн биринчи а тыбышына басым түш керек. Арыбаңыз агай, арыбаңыз иним, арыбаңыз сиңдим деп айтылыш керек. Көптүк форма барганда арыбаңыздар, бар болуңуздар болот. Мына ошол аркылуу биринчи адам экинчи адамга тилиндеги, ичиндеги жакшы тилегин жолдоп атат. Аны кабыл алган адамдын тулку боюна, аң сезимине сөздүн таасири сиңет дагы бар болуңуз иним, бар болуңуз уулум, бар болуңуз эже деп жооп айтылат. Мен бул боюнча Жетиген журналынын 2017 жылкы санына, 9 санына мындай жазгам. Адептин башы салам, иштин башы ыклас деген ушунда бүт качан айтылат, кантип айтылат деген бардыгы чечмеленген. Студенттер суроо берет да, кээ бир эжик агайларга арыбаңыз деп салам айтсак, унчукпайт, көңүл бурбайт, тескери карап өтүп кетет дейт. Мен аларга түшүндүрмө берем. Ошол учурда ойлонуп калат, кыялга батат, капа болгон болот, бир жери ооруткан болот. Мусулманчылыкта айтылат да, арыбаңыз деп салам айткандан кийин алиги албаса, ичинен айтып коюш керек. Мен салам берип карызымдан кутулдум,
Siz alik alбай, парзыңыздан кутулган жоксуз. Болду ушул эле. Басым жасачу нерсе мындан эмне майнап чыгат деши мүмкүн. Байыркы түрк санжырасында айтылат. Эрте менен туруп, энеңе салам айт, анан атаңа салам айт дейт. Мына биздин кошуналарыбыз түркмөндө да айтылат. Эрте менен туруп, ата энеңе салам айт, андан кийин атыңа салам айт дейт. Себеби алар Акалтекин тукумундагы жанагы тулпарларды, аргымактарды ушунчалык баалашат да. Бизден кыргызда айтат, бир даам сызган жериңе миң жолу салам айт деп айтат. Кайыны менен урушуп кеткен адам кайын журтуна салам бербейт дейт. Мына ушул негизден алып караганда саламдашуу менен бардык нерсе чечилет. Бейтааныш тааныш болот, урушкан табышат, пикир келишпей калгандар бир пикирге келет. Кыз жигит бири-бирин сый урмат көрсөтүү саламдашканына жараша болот. Бизде кабыланып калганда улуу адамга жаш адам сөз салам бериш керек дейт. Тескерисинче мен кошумчалайм. Улуу адамдан адеп жаштарга жугуш үчүн, эгер көпчүлүк жаштар турган болсо, жаш улуу адам сөзсүз биринчи салам бериш керек. Этикет ушундай кабыл алынган дүйнөдөчү. Бизде кээ бир адамдар булар жаштар салам бербейсиң, эмне салам бербейсиң деп кайра док кылат. Ошол этикет сакталыш керек да. Бир мисал айтайын. Америка Кошмо Штатында 2 жолу президенттикке шайланган Франклин Рузвельт коляскада отургандан болгон. Мына атамекен согушта ошол президент болуп турган. Ак үйгө кирип кетип атканда пол жууган адам менен бак карап жүргөн бакчыга салам айтып кирчү экен. Элестетип көргүлө. 247 миллион халкы бар чоң мамлекеттин жетекчиси катардагы карапайым кишиге салам берип атат. Ошон үчүн салам берүү бул мартабага, бийликтеги адамга, кыйындыгына, депутаттыгына, министрлигине карабайт. Бул ошол эреже боюнча салам айтыш кажет. Биздин чоң кызматтагылар, мисалы жолуша келгенде баардык ордунан турат. Салам бериш керек. Кирип кетип алып салам бериш керек. Биз эгерде мына саламдашуунун үлгүсүн арыбаңыз бар болуңуз деген муну буйрук чыгарып, жогору жактан жарлык чыгарып, мажбурлаш кажети жок. Бул дилге сиңген болсо, ыхласына туура келген болсо, өзү эле чын дилинен айткысы келип айтат. Мына ошон үчүн ушул учурашуу буланып, таркалып бараткан себеп ошол. Экинчи нерсе бар. Кыргыздын бул учурашуусуна караганда өзүбүзгө жат болуп калган саламатсыз беле айтсак болбойбу дейт. Мына кошуна түрк тилдүү элдерде да бар. Өзбек элинде ормейлер де учурашат. Казак элинде азыр деле бар. Армысыздар, армысыз деп учурашат. Демек уңгулук мааниси төп эле келип атпайбы? Мындай алып караганда эзелтен бул түрк тилдүү элдерде белгилүү тыбыштык өзгөрүүгө учурабаса, айтылып келаткан саламдашуунун үлгүсү деп айтылат. Үйдө дагы биз кантип таркатабыз дейт. Муну кичинекей балдарга эрте менен туруп атапас айтыш керек. Арыбаңыз уулум, арыбаңыз кызым деп. Кыз бала чоңойгон сайын эртең менен таң атары менен көзүн ачтыбы, биринчи арыбаңыз ата, арыбаңыз апа деш керек. Не деген мани түшүндүрөт? Бүгүнкү таң супасы аткандан кечки караңгыга чейин тынч жүрүң, аман жүрүң, сак жүрүң, жаманчыкка, кырсыкка кабылбаң деген тилек ниет болот. Бизде болсо атасы баласына салам бербейт, бир үйдө жашаса, бир күндө эмес, бир айда да бири менен учурашпайт. Чоң ана маселелер айтылышы мүмкүн, кичине талкуу болушу мүмкүн. Бирок эрте менен туруп, кыз апасына салам берүү, апасы кызына салам берүү, баласы атасына, атасы баласына, баласы акасына, инисине, карындашына салам берүү жок. Ошон үчүн бул саламдашууну арыбаңыз бар болуңузду билим берүү тармагында эле эмес, үй бүлөдөн башташ керек.
Анан барып ак үйгө барып такалыш керек. Ошондо бул сөздү айтканда арыбаңыз, бар болуңуз деген чын дилден күлүп жайнап, көкүрөгүнөн көөдөнүнөн чыгарган болсо, кудум ошондой нерсени кабыл алат дагы, ал адамга ошол бир күн бою сөздүн энергиясы күч кубат берип жүрөт. Мен ушул нерсени жамы журтубузда билим берүү тармагында колдонулуп, уланылып, бири-бирибизге болгон сый урмат, адеп, ыйман, бул руханий өсүү өнүгүүгө чоң пайдасы тиет деген максатта айтып бердим.